Бүгін 11 декабрь саат 9:00 карата республиканын негизги ашууларына күн ачык, кыймыл туруктуу. Бирок айрым тилкелеринде кар жаап, борон болгон жана кар көчкү түшүп, жабык айрым тилкелер бар. Негизинен Бишкек-Ош унаа жолуна Төө ашуу ашуусунда күн ачык, чектөө жок, каттамдар бар. Бишкек-Нарын Тору-Карт унаа жолунун Долон ашуусунда күн ачык, каттам бар. Азыркы күндө чоң ашуу ашуусунда кар жаап, борон болууда. Бул кесепетти жоюу үчүн 3 дана атайын техника тартылып, жолду ачуу, кардын тазалоо иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары Бишкек-Нарын Тору-Карт унаа жолунун 441-537 чакырымына убактылуу чектөө киргизилген. Мындай чектөө Туз Бел ашуусунда аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө жана белгиленген аймакта борон болгонуна байланыштуу киргизилген. Ошондой эле Бишкек-Нарын Тору-Карт жолунун Кызыл Бел, Чар, Ак Бейит ашууларында күн ачык, каттам бар. Кубак ашуусунда майдаланып кар жаап жатат. Ошондой эле Боң Капчыгайынын күн ачык, жол ачык, каттам үзгүлтүксүз жүрүүдө. Мындан тышкары Сусамыр Талас Тарас унаа жолунун Өтмөк ашуусунда жол ачык, каттам бар. Азыркы учурда жол тейлөө кызматкерлери жолдордун кар тазалоо, тайгакка каршы инерттик материалды чачуу жана жол коопсуздугун камсыздоо боюнча иштерди күнү түнү тынымсыз жүргүзүлүүдө. Түп кеген автоунаа жолунун айрым тилкелеринде каттуу борон, шамал болуп, жолдун тилкелерине кар мындай айтканда топтолуп, жол айрым участкаларында тилкелеринде токтоп калган, каттам. Саат түнкү 1-2 чамаларында каттам берилип, азыркы күндө жолду кеңейтүү иштери жүрүүдө.